Төрткүл суу сактагычы Баткен району жана шаар аймагынан 11.000 гектардай жерди камсыздап стратегиялык объект болуп эсептелинет. Көлөмү 90 миллион куб метр. Суу сактагычка Ак Суу дарыясынан канал аркылуу суу келет. Каналга суу бөлүштүрүлгөн жер Головной деп аталып, бул жер Тажикстанга берилип кеткенин 3 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Абдывахап Нурбаевдин чек араларга тиешелүү суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Улукбек Марипов билдирген. Өкмөт башчылыкка киришип жаткан Мариповдун билдирүүсү баткендиктерди ойлонтуп, социалдык тармактарда, чек аралаш айылдарда кызуу талкууну жаратты. Өкмөт башчынын айтканы эгерде чын болсо, чатак башталаарын депутат Тазабек Икрамов эскертип, тезирээк парламенттин күн тартибине коюуну сунуштады. Мен айта турган нерсе, кече премьер-министр Улукбек Асамидинович өз программасы менен тааныштырып жатып, бир кызык фактын айтып алды да. Ал Баткен областындагы, Баткен районундагы төрткүл суу сактагычы жөнүндө маселе. Бул суу сактагыч биз үчүн өтө стратегиялык мааниси зор. Эгер биз премьер-министрдин сөзүнө ишене турган болсок, анда иш чатак жагына айланат. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, дал ушул маселе боюнча тиешелүү комитеттерге тапшырма берилип, тышкы иштер министрлиги расмий маалыматын жабык уксак. Эгер бул маселе оор жагдайга карала турган болсо, анда тез арада депутаттык комиссия түзүшүбүз керек. Жакында мына жазгы айдап себүү иштери башталат. Ошондуктан бул маселени тез арада күн тартибине киргизип коюшуңарды суранат элем. Каналдын баш жагында жайгашкан Көкташ айылынын тургундары өкмөт башчынын бул билдирүүсүнө теригип, жогорку трибунадан мындай такталбаган маалыматтарды байкап сүйлөш керек. Антпесе чек арада олуттуу маселени кайрадан жаратып коюшу мүмкүн дешет. Бул энди Улукбек Мариповдун айткан сөзү вообще туура эмес да. Эртең эсли что бул сүйлөп койду мисалычы. Бети билбейттир балким. Эгерде эрте бунун аркасынан бул биздин тажик туугандардын чырагына май тамып, эгерде ошол 2014 болду, кайсы жылы болгондогудой ок атышуу болуп кетсе, бул үчүн ким жоопкерчиликтүү болот? Бул жагынан эске алып, ар бир сөздү ойлонуп сүйлөш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кайрылтаа коёк. Ушул сөздөрдүн бардыгын жокко чыгарып, кадимки эле мурдагы эле жашоого өтсөк. Бул биздин артыбызда турган ушул Баткен районунун жана Баткен шаарынын суу менен камсыздап турган төрткүл суу сактагычына баруучу каналдын башы мына ушул жерден башталат. Бул суу бөлүштүргүүчү жай Ак Суу дарыясынан ушул жерден бөлүштүрүлөт. Бул жерден 1980-жылкы макулдашууга ылайык Тажикстан жана Кыргызстан менен сууну бөлүштүрүү Кыргызстанга 37%, ал эми Тажикстанга 63% ушул жерден бөлүнөт. 2014-жылы дагы ушул жерде сууну бөлүштүргөн жай талашка түшүп, эки өлкөнүн чек арачылары жаңжалдашып, ок атышуу менен коштолуп, бир канча киши жабыркап, ал эми Тажикстан тараптан каза болгонун учурлары дагы катталган эле. Ошондон бери бул жер азыр көзөмөлгө алынып, кайтаруудагы объект болгондуктан Ички иштер министрлигинин атайын аскерлери бул жерди карап турат. Бул жерде бизге кирүүгө уруксат берген жок. Ал эми сууду ошол бөлүштүргөн жайды азыр Кыргызстандын атайын кызматтары карап көзөмөлдөп туруп атышат. Кыргыз өкмөтүнүн аппараты бул маселе боюнча 4 февралда түшүндүрмө таркатып, төрткүл суу сактагычы жана ага кошулган каналдар баары Кыргызстанга таандык экенин маалымдады. 3 февралдагы Жогорку кеңеш жыйынында 30 жыл мурдагы суу ресурстарын бөлүштүрүү боюнча маселени гана эске салган деп айтылат билдирүүдө. Өкмөт башчынын Жогорку кеңеште чек ара маселеси боюнча айткан маалыматы боюнча жергиликтүү бийлик болсо жогорку кызмат өкүлүнүн айтканына комментарий бере албайбыз деп. Бирок айтылган жер Кыргызстанга таандык дешет. Территория бизде. Все болду, ошону менен жазылат. Айтсын. Биздин солдаттар карап турган жер биздики болот. Кандай болгон күндө да чек арада маселе кыйчалыш турган учурда ар кандай билдирүү жасаганда такталган гана маалыматты айтыш керек. Антпесе кийинки жолугушуулар, сүйлөшүүлөр үчүн маселе жаралып калышы мүмкүндүгүн эскертет жергиликтүү укук коргоочу. Мен ушул Баткендин тургуну катары анча-мынча ушу чек ара маселелер боюнча кызыгып жүргөн адам катары жакынкы аралыкта Тажикстан менен кандайдыр бир чек ара жөнүндө маселе каралган жок. Мен билгенден ошол төрткүл каналынын башы, эми биз Головной деп башы
ошол жердеги чек арада такталбаган мамлекеттик чек аранын тилкелери бар. Бирок головной ошол каналдын башы бул эч кандай талашсыз Кыргызстандын жери. Ал эми Улукбек Мариповдун ошондой жогорку трибунадан чыгып ушинтип айтканы мен уккандан бери кыжалатмын. Бул кантип ушундай болушу мүмкүн деп. Анан иликтеп карап эме кеткенде эч кандай бул ошол чек ара боюнча маселе каралган жок. А жерде эч кандай Тажикстанга өттү деген маселе болгон эмес. Ушундай биздин өзү мындай эл аралык деңгээлде кала берсе ушул Орто Азиядагы эмебизде биздин мамлекеттин республиканын акыбалы ушундай опурталдуу болуп турган мезгилде ушундай жогорку кызматка бара жаткан адам эң жогорку трибунадан туруп ушундай так эмес деп эсептейм мен. Так эмес маалыматтарды айтканы бул өтө жакшы эмес бул. Бул эртең өзүнүн таасирин эртең сөзсүз биз коңшу мамлекеттер менен чек араны такташыбыз керек, мамилени жакшыртышыбыз керек. Ошондо кандайдыр бир жерде ушул өкмөт башчысы ушинтип айткан сөзү деген бир жерде бир кандай бир таасири тийип калышы мүмкүн да. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымга жакын болсо, анын 60%-дайы эки тараптуу такталбаган шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Чек арада такталбаган аймактардын айынан чыр-чатак көп катталат. Талаш жараткан учурлар курулуштар, жол, суу, жайыт пайдалануудан жаралат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо боюнча эки тараптуу өкмөт аралык жумушчу топ өткөн жылдын февраль айынан бери жолугуша элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.